16-июнь. Кудайга чаңкоо менен кызмат кылыңыз. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 9-аят. Эгер бүт жашооңузду Кудайга арнап жана ага жакканга аракет кылып жатсаңыз, бирок Кудайдын алдына жасап жаткан иштериңиз жийиркеничтүү болуп көрүнгөнүн билгениңизде эмне кыласыз? Лука 16-бөлүм 14-15 аяттар. Кимдир бирөө буга ишенбей, андай болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. Кудай ага жакканга аракет кылган адамды четке какпайт деп айтышы мүмкүн. Бирок сиз бул адамдын эмне деп айтканын уктуңузбу? Ал өзүнүн көз карашын Кудайга жага турган нерсе аркылуу Кудайдын кандай экендигин көрсөткөн ойго негиздеген. Дал ушул себептен биз Кудайдын ыйык жазууда ачылган мүнөзүнө кайрылышыбыз керек. Кудай мал сугаруучу акыр эмес, ал тоо булагы. Тоо булагы өзүн өзү толуктап турат. Ал ар дайым ашып-ташып, башкаларды камсыз кылып турат. Бирок мал сугаруучу акырды насос же чака менен толтуруп туруу керек. Бул жерде чоң суроо туулат. Эгер Кудай тоо булагы болсо, андага кандай кызмат кылар элеңиз? Ал эми мал сугаруучу акырга кандай мамиле кылып жатасыз? Кудай кандай болсо, аны кантип ошондой даңктай аласыз? Эгер сиз мал сугаруучу акырдын баалуулугун көрсөткүңүз келсе, аны толтуруп башкаларга пайдалуу кылуу үчүн көп аракет кылышыңыз керек. Бирок тоо булагынын баалуулугун даңазалоону кааласаңыз, анда тизеңизге жыгылып, колуңузду түшүрүп, чаңкооңуз канганга чейин ичип, сергип, күч кубатка толгондон соң өрөөңгө кайтып барып, эмнени тапканыңызды элге айтсаңыз болот. Мендей айласы кеткен күнөөкөрдүн үмүтү жалгыз ыйык жазуудагы төмөнкү чындыкка таянат. Мен Кудайга жакчы бир гана нерсемди сунуштай алам. Ал өзүмдүн чаңкоом. Мына ошондуктан Кудайдын эгемендүү эркиндиги жана өзүн өзү камсыз кыла алгандыгы мен үчүн ушунчалык баалуу. Кудай чака көтөргөн адамдардын тапкычтыгы менен эмес, тизе бүгүп ырайымдын чөйчөгүнөн ичкен үмүтсүз күнөөкөрлөр менен кубанат. Менин үмүтүм ушул чындыкка негизделген. Биз ар дайым кандай абал болбосун Кудайга жагууга умтулушубуз керек. Бирок эгер бүт өмүрүбүз бою Кудайга эмне жагары жөнүндө туура эмес же жаңылыш көз карашка ээ болсок, анда бизге кайгы. Теңирибизди аны кургап калган мал сугаруучу акыр катары караган адамдар эмес, түгөнбөс, чаңкоосун кандыруучу булак катары караган адамдар кубандырат. Забур 146-бөлүм 11-аятта айтылгандай, Теңир өзүнүн ырайымына үмүттөнгөндөргө ыраазы болот.